Сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча акциянын мөөнөтүн узарттык. Саймадан үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Болгону 580 сомго жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана берекке приставка берилет. Ылдамда тезирээк өтүнмө калтыр. Сайма бийбиз толугу менен кошул. Assalamu alaikum Kırgız elim. Akırkı vaqttan TikTok'tu жабыш керек, TikTok'tu жок кылыш керек деп сүйлөп чыгачат. Азыр 21-кылымда TikTok керек деп ойлойм, менин оюм, жеке оюм. 21-кылымда агент менен одноклассникте отуруш да кыйын, достор. Андыктан TikTok'tu жакшы иштесек болот. Эгерде биз эмнени көрсөк, мисалы спорт жөнүндө көрсөк, спорт жөнүндө чыгат. Если биз жаман адамдар издесек, жаман нерсе чыга берет да бизгечи. Андыктан адамдын өзүнөн зависит этет, эмнени көрөт, ошол нерсе чыгарып берет топко TikTokчу. Андыктан биз 2-3 кичине тупойлор чыгып атат, ошолорду эле кармап туруп эле жакшы бир закон мыйзам чыгарып, бирдеке кылып, ошолорду кичине камап коркутуп койсок, жаман адамдар чыкпагат, ошолорду көрүп, мындай кылган туура эмес экен депчи. 2-3 адамдын айынан TikTok'tu жаап, антиш туура эмес нерсе деп ойлойм, менин оюмча. Андыктан только жакшы нерселерди киргизип, жакшы нерселерди кылсак болот TikTok'тончу. TikTok'тун пайдалуу жактары дагы бар, достор. Андыктан TikTok'ту иштетиш керек, жакшы жак иштетиш керек только, достор. Андыктан оюңарды жаза кеткиле, ар кимдин ою ар кыл. Всем ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештерим. Азыр өзүңүздөр көрүп жаткандай эле TikTok тармагында өтө көп бузукулар болуп жатат. Билим байке көтөрүп чыккан демилгени баарыбыз колдошубуз керек деп ойлоймун. Бул кичинекей проблемадан биз ар бирибиз көңүл бурбай, азыр ушул жерге жетип келди да. Дагы деле көңүл бурбай койгон болсок, бул чоң нерсеге айланат. Мунун артынан өзүбүздүн өсүп келе жаткан инилерибиз, сиңдилерибиз, карындаштарыбыз ушул жолдоп калышы мүмкүн. Ошондуктан мен суранат элем Кыргызстандын патриот жигиттерине, ар бир областта, райондо ким ушундай кыргыз элине, Кыргызстандын намысыны жерге тепселеткен инсандарды билген болсо, мыйзам түрүндө болбосо дагы туура түшүндүрүп, ушул нерсеге жол бербешиңиздерди суранамын. Маданият министрлигини мындай айтканда бар бир экен да, көңүл бурбай эле отурат. Ошондуктан башыбызда кийип жүргөн ак калпагыбызды канча деген күчтүү спортсмендерибиз чоң ареналарда, чоң мелдештерде кийип чыгышып атат. Кыргызстанды таанытып келе жатат калпагыбызды кийип. Ошо калпагыбызды кийип азыр TikTok'ко катышып аткандар чын айтканда Кыргызстандын намысына жерге тепсетип атат да. Ошондуктан баарыңыздарды суранат элем, биз азыр токтотпосок, кийин кеч болуп калат. Баарыңыздарга чоң рахмат.